Бул сыяктуу көрүнүштөр акыркы кездери баймоо катталуу аялдар зордук зомбулуктун курмандыктары болгон учурлардагы орун алууда. Бул өз кезегиндеги коомдук социалдык трагедия экендиги маалым. Андыктан өлкөдө гендердик зомбулукка каршы күрөшүү үчүн аялдар кеңештери жанданууда. Бул тууралуу аялдарды колдоо борборунан билдиришти. Бул институттун ишин жаңыртуу боюнча көп эле иш-чаралар болгон. 2003-жылы мисалы үчүн ошол аялдар кеңеши боюнча жобо иштелип чыгып, өнүгүү жолуна салууга аракеттер болгон. Бирок бул колдоо тапкан эмес. Ал эми 2010-жылы түштүктөгү кагылышууда аялдардын ролуна биздин мамлекет абдан көңүл бура баштады. Ошол кезде ошол биздин кабинет министрлер кабинети тарабынан биргеликте Бириккен Улуттар Уюму жана Европалык Союздун колдоосу менен теңдик нуру чоң долбоору иш жүзүнө ашып жатат. Ошонун негизинде ошол бизде наркотиктер жана кылмыштуулук боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун агенттигинин колдоосу менен ошо долбоордун 12 пилотунда аялдар кеңешинин потенциалын көтөрүү боюнча иш жүргүздүк. Мында Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүнүн аялдар кеңешинин мүчөсү райондо туугандар арасында никеге туруусу да көп кездешерин билдирет. Андыктан учурунда түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жаткандыгы айтылды. Бизге мен өзүм лично бир аял кайрылды. Ошо мана родила инвалида ребенка. Ошонун артынан ажырашып кетишкен. Үй-бүлөчү. Сен инвалид бала төрөдүң деп. Само собой нам пришлось ошону исследовать эткени. Биз барып сурап билгенде, оказывается, ал родственный брак экен. Апасынын бир тууганыга бала кызды берген. В итоге кызам ажырашып кеткен, инвалид бала тууп, сен инвалид бала туудуң деп. А сенин карындашың мен балам кызымды ажыраштырды деп, атасы менен ажырашып кеткен. Семья полностью ажырашып кетишти. Ошодан биз иш-чараларыбыз башталды. Исследование кылып айыл өкмөткө кайрылганда, Нариман айыл өкмөтү боюнча 267 инвалид бала бар экен бизде. Onu окугандан кийин биз айыл өкмөттө круглый стол кылып имамдарды, депутаттарды, женсоветтарды, көчө башчыларды чакырып сүйлөшкенибизде действительно родственный брак өтө көп экен биздечи. Ошолорду үйрөнүп чыктык. Улар менен көп жол иштедик. Азыр балдар, инвалид балдар менен иштеп атабыз. Коляскалар, спонсорлор да проектлар жазып, коляскалар алдык. Ошум катта иш-чаралар өткөздүк. Аялдарга карата зордук зомбулуктун алдын алуу мамлекет тараптан дагы жетиштүү колдоо көрсөтүлүүдө. Алсак жерлерде аялдар институту инновациялык техникалар менен жабдылып, шарт түзүлүп жатыптыр. Ушул долбоордун теңдик нуру долбоорунун алкагында биз көптөгөн маселелерибизди чечип алдык десек болот. Мисалы үчүн биздин айыл өкмөтү өзүбүзгө атайын өздөрү ремонттоп бир кабинетти беришти. Теңдик нуру болсо ошо бизге ноутбуктарды беришти, канцтовар менен камсыз кылышты. Учурда биздин мындай ишибиз алдыга жылды десек болот. Көптөгөн маселелерибиз чечилди. Эч кандай проблемаларыбыз жок. Айылда мисалы үчүн эркин келип айтышат, ойлорунун баарын, эшикте телефондорубуз илинип турат. Баары келип эмне маселеси болсо мүчөлөрүбүзгө баарына кайрылып КПНС менен бирдикте маселелерибизди чечип алабыз да. Мамлекеттик деңгээлде каралган аял укуктарын коргоочу теңдик нуру долбоору кызуу иш алып барууда. Мында аялдар кеңешинин өкүлдөрү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өзгөчө гендердик мыйзамдарга жана тынчтыкты орнотуу, коопсуздукту, үй бүлөлүк зордук зомбулуктарды алдын алуу жана каражат тартуу үчүн долбоорлорду жазуу, газ методикасы менен иштөө боюнча 3 этаптан турган окуудан өтүштү. Пилоттук негизде ишке кирген бул долбоор менен эми республиканын бардык аймактарында жаңы шарттардагы аялдар кеңешин түзүү пландалууда. Алишер Асанов, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.